75 жаштан мукафатындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 8 класстын окуучусумун айтып албай. Мен түбөлүк жеңиштин түбөлүк оту аттуу конкурсуна катышып макет жаздым. Мен бул макеттин 9 май улуу жеңиштин макет негизинен согуш учурундагы чет курулуп ичинде танка жашынып турганын жасагам. Мен азыр ырсап төмөнкү ырсаптардан баштайм. Жокер эрдик көрсөткөн, ата мекен үчүн жан берген улуу согуштун изи калган биз ар дайым эстеп жүрөбүз. Ыңгайлуу жасалган булар таштар кыналышып тизилген, ичинде танка жашынып турганы сыртка чыгарып жасалган. Бул кездеме болсо адамдарды жашыртып турган кездеме. Бешер Чумбеков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 7 класстын окуучусу Асылбекова Альбина жеңиштин түбөлүк оттуу сынактын катышуучусумун. Бул жерде макеттин 2 бөлүккө бөлүнгөн. Бир жагында согуш талаасы, согуш талаасында пластилинден жасалган мисалы танк, учактар, аскерлер. Бул топурактын коюлушунун себеби бул жерде жерлер тебеленип, согуш болуп, чөп өспөй төйлөнүп калганын билдирет. Экинчи жагында болсо жаркын жашоо башталып, согуштун бүтүп, жаркын гүлдөп, чөптөр өсүп калганын мааниси билдирет. Жана бул өчкө соттагы өзгөчө бир символ деп билдирет. Атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 9 класстын окуучусумун. Жеңиштин түбөлүк оту аттуу сынакка катышканмын. Атым Дүйнөгө Атайым. Мен бүгүн жасаган макетибиз бул улуу жеңиш күнүнүн 80 жылдыгына арналат. Согуш 1941-жылы фашисттик Германия СССР кошулуусу менен башталган. Согуш дээрлик 5 жылга созулган, бирок ошол 5 жыл биздин кыргыз жокерлерибиз дагы ошол согушта өзүнүн эрктерин көрсөтүшкөн. Ага Бишок Шопоков, Жолдонбай Түлөгөбиев, Панфилов жана башка көптөгөн Дайыр Асанов жана башка биздин көптөгөн жокерлерибиз өзүнүн эрктерин көрсөтүп. Мен Мамиш Бешесүнбек атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 8 класстын окуучусу Айыпова Айбике жеңиш түбөлүк оттуу деген сынактын катышуучусумун. Мен бул макетти улуу ата мекендик согуштун тарыхын эскерүүгө арналган, ал патриоттук аң сезимди, улуу муунга болгон урмат сыйды жана мекенге болгон сүйүүнү даңазалайт. Макеттин борборундагы түбөлүк от эркиндик үчүн жан берген баатырлардын эстелик символу. Ал деген элдин эрдеген кайратмандыгын эскертип турат. Анын артындагы согуштагы оор турмушту фронттогу баатырлардын жана жеңишке жетүү жолундагы күрөштү чагылдырат. Алдыңкы 1941-1945 жылдары бул жеңиштин тарыхы элдин унутулгус эскерүүсү. Бул иштин патриоттук тарбия берүүсүндөгү маанилүү курал болуп саналат. Жана ар бир жаш муунга өз мекенин сүйүүгө үндөйт. Бешер Чумбеков атындагы жалпы билим берүүчү 4 класстын окуучусумун. Аты жөнүм Төлөнбеков Дилхан. Жаркын жашоону бизге эрки күчтүү жүрөк тайманбас батырлар тартуулашты. Алар өз өмүрүн тобокерге салып, эркиндик жана тынчтык үчүн кандуу салгылаштарга кирип, бизге бүгүнкү бейбит турмушту калтырып кетишти.